Саламатсыңарбы? Бүгін программирование курсында 2-ші сабағын баштайбыз. Бүгінгі сабақта болсо биз маалыматтын түрлөрү, типи данных эмне экенин билип, переменналар эмне экенин карап, жана аларды кантип колдонгонду үйрөнөбүз. Анда эмесе баштайлы. Программированияда биз колдонгон информациялар ар кандай түрдө болушу мүмкүн. Ошол түрлөрдү айырмалаш үчүн биз маалыматтын түрлөрү бар. Мисалы биринчи түрдү айта кетсек, бул integers деп койсо болот. Integer деген бул толук сандардын түрү. Мисалы биз 1 же болбосо 10, 20, -5 деген толук сандардын баары integer деген маалымат түрүнө кирет. Андан кийин биз толук эмес сандарды билдирген дагы маалыматтын түрү бар. Аны биз floating point дейбиз. Англис тилинде floating point'un ичине толук эмес сандар кирет. Мисалы 3,14, 2,2. Ушундай толук эмес сандын баары floating point'ка кирет, толук сандардын баары integers'ке кирет. Андан кийин биз символ билдирүүчү дагы символдорду билдирген дагы түрү бар. Аны биз characters деп айтабыз англис тилинде. Мунун ичине ар кандай символдор кириши мүмкүн. Мисалы тамкалар кириши мүмкүн. А же болбосо Б же болбосо дагы чоң тамкалар да болушу мүмкүн. Ар кандай символдор программирование ичинен колдонгон символдордун баары characters деген түргө кирет. Биз аларды бир тырмакча менен белгилейбиз. Анын ичине символду жазабыз. Андан кийин болсо boolean деген түр кетет. Boolean түрүнүн ичинде болсо эки эле нерсе болушу мүмкүн. Бул true же болбосо false деген. Туура же калп. Ооба же жок деп билсеңер болот. Муну биз ооба же жок деген эле результат болгон же учурларда колдонобуз. Примерлерде, эмки сабактарда примерлерде баары түшүнүктүүрөөк болот. Бул 4 тип данных негизги деп атасак болот. Мындан сырткары да башка тип данныйлар бар. Мисалы double floating point деген тип данных бар. Бул floating point эле окшош, бирок көбүрөөк место алат. Ал деле мындай болушу мүмкүн, бирок программанын ичине көбүрөөк место алган үчүн бул double floating point деп айтылат. Андан кийин vchar деген бар. Бул деген vcharдагы көбүрөөк место алат. Анан бир vcharдын ичине биз эки символ киргизип алсак болот. Мындай сыяктуу кылып. Буларды азыр көп деле ойлонбой койсоңор болот. Азырынча колдонбойбуз, бирок бар экенин билип жүргүлө. Так, андан кийин string деген нерсе бар. String деген бул класс болуп эсептелет. Класстарды биз эмки сабакта өтөбүз. Азыр болсо силер stringти маалыматтын түрү катары эсептей берсеңер болот. Бул stringти качан колдонобуз? Stringти биз бир сөздү же бир сүйлөмдү бир нерсе алабыз келсе, мисалы алганда book китепти бир эле нерсе кылып алабыз келсе, биз муну string түрүнө киргизип койсок болот. Негизи string өзү эмнени билдирет? String деген бул линия, строка деген билдирет, цепочка. String деген негизи символдон турган цепочка. Мисалы ар бирин бирден алып чыксак, муну бирден символ кылып алсак болот. Анан ошону бир нерсе кылып алып калыш үчүн биз string колдонобуз. Кийинки сабактарда stringти өткөндө дагы баары түшүнүктүүрөөк болот. Азыр муну маалымат түрү катары билип алсаңар болот. Ичине көп нерсени, ичине каалаган нерсеңер батырып берсеңер болот. Булго маалыматтын түрлөрү, буларды кантип колдонуш керек эми карайлы. Буларды колдонуш үчүн биз переменный колдонобуз. Variable деп коет англис тилинде. Ал variable'дар, переменналарды силер коробка катары элестетсеңер болот. Биз деген коробканын ичине, переменнин ичине бир нерсе салсак болот, анын ичинен алсак болот. Ошон үчүн биз могу информацияларды колдонуш үчүн бир жака сакташ керекпиз да. Ошол сакташ үчүн переменный, жаңы переменни жаратабыз. Переменныйды биз аташ керекпиз бир нерсе деп. Анан ошондо биз ичиндеги информацияны колдоно берсек болот. Анда эмесе азыр def C++'та чек, ошол жерге кирип баштайлы. Келгиле биз көчөккө жазган коддун ар бир линиясын карап чыгабыз. Биринчиси include IOStream. Биринчиси бул IOStream деген эмне? IOStream деген бул библиотека. Силер библиотеканы бул инструменттер салган коробка катары элестете берсеңер болот. Мисалы силер чатыр ойногонго келсе, силерге балка керек, балта керек, ара керек. Ошонун баары бир коробкада болот, инструменттер салган коробкада. Библиотека бул ичинде инструменттер бар. Бизге азырынча IOStream деген библиотека жетет. Ичинде турган функциялар, ичинде турган инструменттер бизге азырынча жетиштүү. Ошон үчүн
азырынча ошону колдонобуз. Биз библиотеканы колдонуш үчүн аны биз кодубузга киргизиш керекпиз. Ал үчүн бизге hashtag include деген функция жардам берет. Ошондо бул функцияны жазгандан кийин биз библиотеканын атын жазсак, ошол библиотеканы ошол коробканы, инструменттик коробкасын биздин кодго киргизет. Так, андан кийин using namespace std деп жазабыз. Точка запятая. Муну силер толугу менен түшүнбөй эле койсоңор болот. Оңойча айтканда бул строка кода силердин кодуңарды логика мындай очередь боюнча туура иштетиш үчүн, ичинен эч нерсе аралашып кетпеш үчүн ушул линия код колдонобуз. Так, андан кийин биз integer main деп жазабыз. Скобканы ачабыз, скобканы жабабыз. Анан фигурный скобка ачабыз. Так, муну бул негизи функция болуп эсептелинет. Биз функция жөнүндө андан кийинки сабактар өтөбүз. Азыр силер муну мындай кылып түшүнсөңөр болот. Биздин жазган программанын баары бул функциянын ичинде болот. Эки фигурный скобканын ичинде жазган кодубуздун баары биздин программа болуп саналат. Бул деген функциянын ичинде. Так, ичине return 0 деп жазганбыз. Бул деген биздин могу функцияны бүтүрүш үчүн да, биздин программа бүтсүн, токтосун деген билдириш үчүн биз return 0 деп жазабыз. Азыр болсо биз переменналарды кантип колдонуш керек экенин үйрөнөлү. Биринчиден биз переменный колдонуш үчүн переменный кандай тип данных экенин көрсөтүш керекпиз. Integer үчүн int колдонобуз, floating point үчүн float колдонобуз, symbol үчүн char колдонобуз, boolean үчүн биз bool колдонобуз, жана string үчүн string деп жазабыз. Булар функциялар деп койсоңор болот, ар бир командалар. Бул команда жазгандан кийин биз переменныйдын ичине кандай тип данных кирет экенин көрсөтөбүз. Андан кийин биз переменныйдын атын коюш керекпиз. Переменнин атын каалагандай жазсаңар болот. Ар кандай таңбалар колдонсоңор болот, сандар колдонсоңор болот, жана нижнее подчеркивание колдонсоңор болот. Бир правило бар. Силердин переменныйыңар сандан баштала албайт. Мисалы, силер a десеңер, же болбосо нижний пробел a десеңер болот. Каалагандай кылып баштасаңар болот, бирок силер сандан баштай албайсыңар. Мисалы, 2a деп жазсаңар, бул болбойт. Мун переменный атаган болбойт. Келгиле баштайлы. Дагы бир нерсе бар. Переменный аты case sensitive деп болот. Мисалы, силер кичинекей тамга менен a десеңер, андан кийин муну колдонуш үчүн андан кийин чоң тамга a десеңер, бул бир нерсе эмес, бул эки башка нерсе болуп саналат. Келе integer'ди age деп жазалы, биздин возраст, андан кийин точка запятая коебуз ар бир линиянын аягында. Float, андан кийин биздин баллыбыз score десек болот. Char'ды биз келгиле оценканы grade'ди билдирген үчүн колдонолу. Boolean'ды статус деп койсок болот. String'ди болсо биз name атыбызды жазып коебуз. Переменналарды жараткандан кийин биз аяка бир нерсе салыш керекпиз. Эгерде биз переменныйга эч нерсе салбай койсок, биздин программабыз болсо ичине ар кайсы нерсени салып салышы мүмкүн. Биз аларды, мисалы, азыр моларды көрүп көрөлү. Cout деген функцияны колдонобуз. Cout деген бул console out'ты билдирет. Биз деген print деп түшүнсөк болот муну. Бизге көрсөт, бул биздин программа эмне кыларын көрсөт дейбиз. Аны колдонуш үчүн биз мында эки знак колдонобуз, эки кичине знак колдонобуз. Андан кийин биздин переменныйдын атын колдонсок болот. Age. Биз бир эле cout жазып көп нерсе чыгарабыз келсе, кайра мындай знакты коюп жазып кете берсек болот. Мисалы, score, grade, status. Name. Аягына точка запятая койгонду унутпайбыз. Анан келгиле иштетели. Азыр иштеткенде бизде бир кичинекей проблема пайда болот. Азыр көрөбүз. Силер көрүп тургандай эле бизге азыр түшүнүксүз нерсе чыгарып берип койду. Биринчиден биз переменналарды ичине эчке салган жокпуз. Ал бизге каалаган нерсесин көрсөтүп коюшу мүмкүн. Экинчиден болсо биз переменналардын баарын жакын кылып, бири-бирине коюп көрсөтүп салдык. Бир эле строчкага эч нерсе ортосуна бөлбөй чыгарып салдык. Мисалы, мына көрүп тургандай биз жөн эле age, score деп жазып койгон үчүн алар биринен кийин, андан кийин экинчиси чыгып, бири-бирине жакын туруп калган үчүн бизге билинбей калат. Биз андай проблеманы көрбөш үчүн end line деп жазсак болот.
бул endline деген функция, бул деген cout'ун ичине endline деген жаңы строкага жаз деген билдирет. Мисалы азыр age чыгарат, андан кийин жаңы строка чыгарып берет, андан кийин калганды score чыгарат. Мисалы биз баарына жазып чыксак endline деп, мисалы бул жерге жазсак, андан кийин биз score'дан кийин да жаңы строка башта дейт, бияктан кийин да жаңы строка башта дейт, ушинтип баарына жазып чыгабыз. Бул жерге дагы кайра иштетели. Артына точка запятая койгонду унутпайбыз. Мына эми көрүп тургандай бизде ар бир переменныйыбыз ар кандай строкада турат. Бирок биз эч нерсе билдирбеген үчүн ал бизге каалаган нерсесин көрсөтүп атат. Ошон үчүн биз азыр переменналардын ичине бир нерсе салалы. Биздин переменналарды көрсөтөлү. Аны кылыш үчүн эки түрү бар. Биринчиси переменный андан кийин чакырып колдонуп койсок болот. Мисалы age деп жазып туруп, аны мисалы 21ге барабар кылып койсок, биздин переменныйыбыз 21 болуп калат, age 21 болуп калат. 21ге барабар деп билдирет. Биз деген ошондо биздин integer тип данныхта age деген 21ге барабар деп билдирип атабыз. Келе эми иштетип көрөлү. Мына көрүп тургандай эле бизге 21 деп көрсөтүп берди. Биздин age'ди 21 кылып берди. Туура эле иштеп атат. Бул переменныйды кантип атаардын биринчи түрү. Экинчиси болсо биз жаңы эле жазганда билдирип койсок болот. Мисалы age 21 дейбиз. Келе баарын жазып таштайлы. Score'ду болсо 67 ондон 5 деп коебуз. Биздин grade оценкабызды болсо A деп коебуз. Анан дагы бир нерсе char жөнүндө. Char'ды колдонуш үчүн биз мындай бир кавычка, бир тырмакча колдонобуз, бир эле тырмакчасы бар. Ошону биз char деп атайбыз. Ушундай кылып жазсак, бул char деп билсек болот. Ошондо биздин азыр оценкабыз A болот. Boolean true болсун. Boolean нерсе жада бир нерсе. Boolean'дын ичинде эки эле нерсе бар, true же false деген. Биздин программа true'ну 1 деп алат, false болсо 0 деп алат. Эгерде азыр биз true деп жазсак, андан кийин бизге 1 чыгарып бериш керек. Атыбызды болсо, мисалы Кадырбек деп коелу. Силер көрүп тургандай эле, биз string жазганда эки тырмакчаны колдонобуз. Char жазганда бир эле тырмакчаны колдонобуз. Ошо экөөнүн айырмасы ушундай. Эгерде эки тырмакчаны көрсөңөр муну string деп ала бергиле, бир тырмакчаны көрсөңөр бул char деп эсептей бергиле. Келели азыр биз муну иштетели. Бизге баарын көрсөтүп бериш керек. Мына силер көрүп тургандай эле биз 21 жаштабыз. Биздин оценкабыз 67,5. Андан кийин биз баа алганбыз. Биздин статусубуз true, атыбыз болсо Кадырбек. Биз азыр бул жерде false деп жазсак, бизге 0 чыгарып бериш керек. Мына силер көрүп тургандай эле 0 чыгарып берди статусту. Ошондо бул 0 деген false'ду билдирет. Биз азыр көрсөткөндү үйрөндүк. Биз аларды келгиле эми кантип киргизерин үйрөнөлү. Ал үчүн биз sin деген функцияны колдонобуз. Console in деп билдирет. Анан биз биздин программанын ичине информацияны киргизүү үчүн колдонулат. Анан cout'тан айырмасы бул чоң знагын колдонобуз, эки чоң знагын колдонобуз. Келгиле эми биз азыр биздин кодубуз программабызды score'ду өзүбүз киргизебиз деп жазсак болот. Мисалы sin деп туруп score деп жазсак, биз score'ду өзүбүз киргизебиз деген сөз. Азыр муну запускать этели программабызды. Биздин программа биз score'ду киргиз деп күтүп турган болот. Келеле биз киргизели. Мисалы 80,7. Эми карагыла. Биздин score, биздин оценкабыз эми 87 болуп калды. Анткени биз аны киргизип атабыз. Эгерде биз өйдө жакта 67,5 кылып койсок деле, кайра иштетсек, биздин программабыз азыр кайра киргиз деп күтөт. Мисалы бул жерге биз азыр жазсак болот каалаган саныбызды. Мисалы кайра 80ди киргизели. 82. Enter басканда, так, азыр бизге эмне чыгарып берет деп ойлойсуңар? Бизге 80 аны 2-ни чыгарып берди. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген биздин программабыз өйдөдөн ылдый иштерин билдирет. Үстүдөн башталат. Мисалы биринчи муну кылат, андан муну кылат, муну кылат. Ошондой очередь менен кетет. Ошондо биздин программабыз очередь менен иштеп турат.
ошондо биз дагы бир жолу скор эмне экенин андан кийин айтып атсак, үстүндө турган скорду кайра жазып салат да, үстүнгү скорду карабай эле жаңы скордун маалыматын берип салат. Ошондо биз бул жерге азыр киргизгенден кийин скор 67-ге барабар деп билдирсек, бизге азыр 67 деп чыгарып бериш керек. Анткени биз 67 скорду 67 деп киргизгенден кийин билдирип атабыз. Мисалы бизге азыр киргизсин деп күтөт. Биз киргизели 80 деп. Бизге 67-ни көрсөтүп берип атат. Биздин код деген ой четинен иштейт, ошон үчүн акыркы турган нерсе иштейт. Ошондо биз азыр киргизгенди билебиз, чыгарганды билебиз кодубуздан, программабыздан. Анан биз переменналарды колдоно алабыз. Келгиле азыр биз кандай операцияларды кылсак болот карайбыз. Переменналар менен, мисалы плюс, минус, көбөйтүү жана бөлүү. Биз бүгүн integer үчүн ушу 4 операцияны колдонолу. Эмки сабактарда биз операцияларды кайсы маалыматтар менен кайсы түрлөр менен колдонгонду айырмалай алабыз. Азыр болсо биз integer үчүн эле колдонобуз. Дагы бир нерсе айтып кетирчү, биз кодубузду кичинекей кылып койсок болот. Integerди бир эле жолу колдонуп туруп, ичине көп переменный жазып койсок болот. Мисалы, запятая коюп туруп b деп койсок, бул эки переменный кылып аткан болобуз. Анан b деген экөө тең integer тип данных деп билип алабыз. Ушул жерден эле сразу жазып алсаңар болот. 10го барабар же болбосо 20га барабар деп туура иштейт. Ошондо силер бир эле линияга эки переменный жазып койсоңор болот. Integerди бир жолу колдонуп, эки переменныйды жаратып койсок болот. Так, азырынча биз жөн эле a анан b деп эле коелу. Бизде эки переменный бар деп. Эми болсо биз ошолорду киргизебиз. Sin колдонобуз, sin a, анан sin b. Ошондо биздин кодубуз экөөнү киргизсин деп күтүп турган болот. Так, бул 4 операцияны карайлы. Биринчиси бул жөн эле кошуу, алуу, көбөйтүү жана бөлүү. Биздин кодубуз азыр эки переменный бар деп билебиз. A анан b деп эки переменныйды ала алабыз. Эми биз ошо 4 операцияны колдонуп чыгалы ар бирин бирден. Мисалы cout дейбиз. Ушул жерге эле биз a минус b деп жазып койсок болот. Бул деген бизге aдан b'ны ал деп, a менен b'ны кош деп көрсөтөт. Биздин азыр a менен b'ны киргизсин деп күтүп турат биздин программабыз. Биз азыр 10 анан 20 деп койсок болот. Пробел колдонуп жазсаңар болот. Enter'ди басып кайра жаңы жазсаңар да болот. Экөө тең иштей берет. Так, биз көрүп турабыз. Биз a 10, b'ни 20 дедик. Анан бизге a менен b'ни кошкондо 30 болду деп чыгарып берди. Туура иштеп атат демек. Эми болсо кичине түшүнүксүз болсун деп биз бул жерге жазабыз. Бул жерге биз string, жаңы string жаратсак болот. Ичине болсо биз жөн эле add деп жазып койсок болот, кошуу деп. Пробел коюп туруп бул жерге мисалы кош, анан a плюс b деп жазып атабыз. Ошондо да бир жолу запускать эткенде программабызды көрө алабыз. Бул жерге жазабыз 10-20 деп. Ошондо add кошуу 30 деп турат. Ошондо биз кошууну кылдык, кошуу операциясын кылдык. Анан бизге 30ду көрсөтүп берди. Кичине болсо да түшүнүктүүрөөк болуп калды деп ойлойм. Муну жаап салабыз. Дагы бир нерсени айтып коелу. Биз азыр дагы cout кошкон үчүн андан кийин биз endline кылып коелу. Демек, жаңы операциялар жаңы строкада пайда болсун деп. Эми cout деп жазабыз. Sub, subtract, алуу деген сөз. Биз минус деп жазып коебуз. Бул жерге aдан b'ны ал деп. Андан кийин endline кошобуз аягына. Иштетип көрөлү. Келгиле ошону жазабыз. 10-20. Enter'ди басабыз. Сложение 30 берип атат. Алуусу болсо бизге минус 10 берип атат. Анткени a 10, b болсо 20. 10дон 20-ны алсаң, минус 10 каласың. У нас баары жакшы эле иштеп атат. Андан кийин келе көбөйтөбүз. Cout, multiplication көбөйтүү дегенди билдирет. Пробел коюп туруп, андан кийин a көбөйтүлгөн b'ге деп жазабыз. Endline жөнүндө унутпайбыз. Кайра иштетип көрөлү. Келгиле 10 анан 20-ны кайра колдонолу. Эми мына биз көргөндөй
кошууда 30 алабыз, алууда минус 10 алабыз, көбөйтүүдө 200 алабыз. Ошондо 10ду 20 көбөйтсөң 200 аласың. Баары туура эле иштеп жатат. Эми бөлүү эле калды. Cout деп туруп div деп жазабыз. Divide бөлүү деген билдирет. Анан бул жерге болсо a бөлөбүз b-га. End line. Келгиле эми иштетип көрөлү. 10 анан 20 деп. Биздин программабыз бөл дегенде бизге 0 берип коюп атат. Ошону эмнеге 0 чыгарып берген үчүн, эмнеге 0 чыгарып бергенин түшүнүп алалы. Келгиле биз өзүбүз 10ду 20га бөлүп көрөбүз. 10 20га 10 жетпейт. 0 түшкө деп туруп тияка бир 0 жазабыз. Анан 5тен алсак 100 болот. Ошондо 10ду 20га бөлсөң биз деген 0 бүтүн 10дон 5 деп алыш керекпиз. Бирок биз integer деген маалыматтын түрүн колдонгон үчүн биз деген толук сан деле алабыз. Ошондо бул толук жагын эле алат. Ошондо 0 деген бул толук жагы, 5 деген бул толук эмес, андан кийинки толук эмес саны. Ошон үчүн биз 0 деле алабыз. Толук эле жагын алып атат, integer эле жагын, ошондо 0 эле алат. Келгиле дагы бир жолу иштетип көрөлү. Башка сандарды жазып көрөбүз. Келгиле 10 анан 2 деп жазалы. Эми мындай алабыз. Кошулгондо 12 болот, алганда 8 болот, көбөйткөндө 20 болот, эгерде 10ду 2ге бөлсө 5 болот. Баары туура эле иштеп жатат. Бул сабак соңуна келди. Силерге пайдалуу болду деп ишенем. Биз менен тургула, чоң рахмат.